Кыргыз Алтын менен Дордой командалары буга чейин Кыргызстандын кубогунун сүйүүчүлөрү Кыргыз премьер лигасынын 7-туру ЛТР Илим Билем телеканалында командада тең мыкты делген оюнчулар бар. Алардын курамы менен тааныштырып четтен баштайын. Команданын машыктыруучусу Атабек Бердалы уулу, анын жардамчысы Сергей Чекин. Аба ырайында ойноо оюнчулары кандай деңгээлде тартылат көрөбүз. Ышкырык жаңырды. Марлен мыктылап көрсөтүү умтулат болуш керек. Ошондой эле Арслан Бекбердиновдун дагы бүгүнкү оюнда алмашта калганына сак болот дегичи алыстан сокку жолдонду, бирок дал ушул сокку эме Азамат Өмүралиевди өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына кези келген жерден дароо сокку жолдоого дагы Александр Мишенко жакын пасты берди. Мишенко эмнени ойлоп табат? Муралим Ахмедовго. Ахмедов кайрадан Александр Мишенкону өзүнө калтырды. Алыскы бурчка топ жана гол! Алексей Лобов дал ушул жерден Дордой команда Лобов баш менен кооз гол киргизүү же чалдымда дал ушул пас. Карасаңыздар, алыскы бурчка өтө керемет чыкты дагы. Ал жакта 3 оюнчу бар болчу Дордойдуку. Алексей Лобов мыкты болду дагы. Бул беттештеги эсепти ачып олтурат. Демек, Дордой 0-1 эсебинен ушул жерден Сайдациев атандашты жеңил гана артта калтырды. Алыстан жолдонгон сокку гол! Сайдациев дал ушундай керемет сокку менен Дордойду 2-0 эсебинде алдыга алып чыгып олтурат. Сол бут менен ойногон оюнчу. Бул ирет эми бул беттеште сары айып кагаз менен эмес, кооз гол менен дагы командасына өз жардамын тийгизип, топ Дордойдо Мамыралиевдин алыскы бурчка жүктөгөн тобу Владимир Займенко экинчи кабатта топко ишенимдүү күрөш жүргүздү жана дал ушул жерден Мухридин Ахмедовдон мыкты тартылып жаткан учур. Бекжан Курманбек уулу жаңылышты. Муралим Ахмедов топту. Муралим Ахмедов Марлен Мурзахматовго. Мурзахматов алыскы бурчка жана гол! Эсеп 0-3. Сүйүнбек Мамыралиев. Дал Муралим Ахмедов бул ирет Мамыралиев менен мына жакын пасташу менен оюнду жүргүздү. Ахмедов алыскы бурчка гол! Эсеп 0-4 жана бул ирет Марлен Мурзахматов атаандаштын дарбазасына дал ушинтип Муралим Ахмедовдун пасынан кийин гол жолсу мына мынтип коштоп ышкырыкты жаңыртты дагы. Биринчи тайм 0-4 эсебинде Дордой командасынын пайдасына жыйынтыкталды. Ардактуу футбол сүйүүчүлөр, алдыда карамагында Муралим Ахмедов Юрий Сеницкийге калтырган пас. Айып аянчанын ичиндеги фол жана пенальти деген чечим бар. Оюнчунун колунан учурдан биз байкайлы. Ышкырык жаңырды. Марлен Мурзахматов жана түз эле Мухридин Ахмедовдун коргону бөлүгүн болушунча ишенимдүү кылууга умтулат. Алыстан сокку гол! Кубат Сагынбеков дал ушинтип эсепти 1-4кө айландырып олтурат жана анын алмашууга чыгуусу мына жөн жерден болбогонда далилдеди. Өткөн сезондо да Кубат Сагынбеков дал ушундай керемет оюнду көрсөткөн. Дайырбек Абдулдаевдин ышкырыгы жаңырды. Туйчубоевдун соккусу жана жок. Дарбазага тамай барган Султан Чомоев болсо бул абалды толук менен көзөмөлгө алып өзүнүн секирин да жасаган. Мурачан жакшы кеткени менен бирок тамайлыгы дарбаза бардык оюнчулардын алдыга чыгууга дагы көрсөтмө берди дагы. Ошентип жакын пастан кийин калсын.